Сапырылган жалбырактар жерге түшүп, аба ырайы суук тарта баштады. Бул учурда биз айымдар бетибизге кантип кам көрүүбүз керек? Бүгүнкү сабакты пайдалуу кеңеш катары кабыл алып коюңуздар. Сиздер менен мен Чынара Жураева, Биосик компаниясынын директору. Сапырылган жалбырактар жерге түшүп, аба ырайы суук тарта баштады. Бул учурда биз айымдар бетибизге кантип кам көрөбүз? Бул да сизге пайдалуу кеңеш катары кабыл алып коюңуздар. Кышында бетибиздин териси чыныгы стресске кабылат. Абанын температурасы, жаан-чачындар, шамал булардын баары терини дүүлүктүрүп кургатат. Суук аба ырайы теринин ымдуулугун төмөндөтүп, жыйынтыгында териде майда буручтардын пайда болушуна шарт түзөт. Ошондуктан ар бир айым сулуу жана жаш көрүнүү үчүн бетке туура кам көрүүбүз зарыл. Кышында бетке туура кам көрүүнүн негизги эрежелери: атайын сууктан коргоочу бет май, андан сырткары нымдандыруучу бет майдан азыктандыруучу бет майга өткөнүбүз зарыл. Жаңы бышкан мөмө жемиштин жана жашылчалардан бетибизге маска жасап турганыбыз оң. Маска бул табигый каражат. Анын эч кандай каршы көрсөтмөсү жок, бирок көптөгөн тери көйгөйлөрүн, андан сырткары тери маселелерин чечүүгө жардам берет. Ар бир масканын таасири анын курамына жараша болот. Бүгүнкү мен сиздерге көрсөтүп жаткан маска Биосик компаниясынын табигый өнүмдөрдөн жасалган жашартуучу маскасы. Кышындасы бетиңизге ушул масканы жасап, ар дайым бетиңизди азыктандырып жана да жапжаш суп-сулуу болуп жүрүүңүзгө шарт түзүңүз.